Baldar'dan aksı çoğaltılar. Вообще. Çok. Имеете в виду? Yok. Егер де ата энелерден акча чогултуп окуйган болсо, башка болсо, строго по закону будет наказан. Хорошо? Ошондон мен сиздерден суранып, азырынча жакшы сөз менен айтып атам. Давай, киргизгиле. Оперативный наблюдение киргизгиле. Так. Башкалардын киргизгиле, родителер менен иштегиле, башкалар менен иштегиле. Определяйт. Бир дагы ата энеден тыйын чогултпашан. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Менин аябай жөөлүү көйгөйүм бар. Мен Россиядан машина алып келдим. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Машина алып келгенден кийин мен чек арадан өтүп отуп, бир эле кагаз албай калыптырмын. Бул жанагы сопроводительный письмо деп коюп экен. Биздин жанагы бажы биримдигибиздин кагазы экен. Менден эч ким да сураган жок, эч ким талап кылган жок, жана эч ким сунуш кылган жок. Ошонун айынан мен мынакей азыр өзүм районума келдим, бардыгын направление кылайын дегем, бул жерден кыла албай койдум. Ушу кагазды алып келдим, Бишкекке бардым. Бишкектен борбордук жана бажынын борбордук кеңсесине бардым, ал жерден ала албай койдум, алар да билбейт экен. Анан салыкка бар деди, салыкка бардым, салык бөлөк жакка бар деди. Кыскасы мен баш аягы 7 күн бир жума кетирдим. Андан кийин мынакей ошол кагазды алыш үчүн кайра ошол кайсыл чек арадан өтсөм ошол жакка барышым керек экен. Ал жакка бардым. Баш аягы бир топ акча кетирип койдум. Учурдан пайдаланып мына эл журтта деле ушундай маселе бар болуш керек. Жогорку кеңештин депутаттарына, анан жана Акылдуубек Үсөнбекович деген бар биздин министрлер кабинетинин төрагасына муну тез аранын ичинде чечиш керек бул маселени. Бул жөөлүү маселе. Элдин баары ушинтип кыйналып өрөбү. Салпаңдап ары бери жүрөт, акчасын жоготот. Битке тыйын табам деп мына көрүп атасыздар, канча чыгым кетирип атам, канча мен билесе табамбы жок? Мамлекетке эле берип отура берем. Эми андан кийин төлөмдөрдү да кымбаттатып коюптур. Мына 8200. Урматтуу кыргыз элим, биздин азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбика коз оорусу менен ооруп, биздин операциялык стөлкө пересадка менен болгону жатат. Сиздердин жардамыңыздар керек болуп муктажбыз. Зыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул Эмбанк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына, өзүмдүн атыма чалсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн, жооп беришке даярмын. Ушул биз Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Азыр бардым, документтерин бүтүрдүм. Андан кийин 20%-ына сатып алуудан да акча алыптыр. Ушул бу кыргызстардын байыганы, жарыганы. Ар бир кыбыр эткен акчада, кыбыр эткен бир кыймыл аракеттен акча алган. Бул не деген өнүгүү? Мен нааразымын. Эл журт, эгерде сиздердин оюңуздар болсо, бардыгына комментарий жазып, лайктан басып бөлүшүңүздөр. Бул маселени элдин баары билиш керек. Кыйналып атабыз. Чечиш керек муну эртерээк. Анан парламентте мен тойго өтөлүм, ойго өтөлүм, Куран окутабыз деген майда барат сөздөр сүйлөйт. Мына чыны көйгөй. Миллион деген адамдар, 1000 деген адамдар кыйналып атат. Каалаган
Kalasan yerinde жүрөм. Ekin nahkoy bilen Kazan, uçuğul, içi olup, gengirep, narkalarda kaçıyor. Bütükten görüyorsun. Kalasan kötüm götür, görgösteririm, tartı al. Bu kançan çeyirin? Interesno. Koy, on al. Koy aşağı erkekine moğoluna kalba. Nahkoy sen işin bolosun. Savaşıp görüngen erkekle oşa jerde yaşap, ermektin erkin bele gemesiler. Senin erine rahmat. Kutağına şükür başımda soğunun. Allah'a şükür men adal жүрüm. Adal жүрüm. Men erimi. Mayli adal dursan ben adalça çeşpeysin mi? Kaçpay. Ağa akça bergeçe köşedeki itke akça vergen. Oy senden kim mafyası var? Senden geçirim suraağaça köşedeki mışık çıçkandan ona göre bombuştan keçirim surağanım jakşı. Düşündün mü? Kırtıgan eşek. Kupayı yerde alıp işte kolundan gelse. Erkemden çangalinde oyunu oy. Ya kana takazak etber. Orga tecet polni bardır de orga tecet. Takazak etberçi. Çıgarçı ırdak vereyim. Kançasını çıkar alasın. Çıgarçı. Koluna gelmeyi kötündü kız. Kuruşum senden sulu. Kuruşum. Soluk ey. Hadi görüşürüz. Kurpatım senden sulu. Ekten sotta görüşürüz. Kollarım senden taza. Kaç sen özün içsin. Dengelin iççelik. Oşan için başka bir önünde. Şunda abzı var. Oşan için bayağı kurtap ketken kafende. Obi. Kurtap ketken kafemde barı alıp rassa zar bolğanın nesigen çıp kaldı mı? Niye zar boldun öyle? Karaoke, muzika, Senin karıma mutkana men zar boldum. Ölgünümce içip, öçkünümce Ben içip kalasam bir kettim. yakta oturam bir yak. Hazır soğuk olsan niye narkologiyada öte olmadın onda? Eykin nahoy men sağa çöt bermey men sine salla. O boldu. Yok silerin üstüne gitsin boldu da bravo. Men koyalım. Men üstümen dadil protokol yazıla. Men o şaka giren nükleyi süleşiyoruz. Program çok bile öyle. KFC'ге Израильдин эмне тиешеси бар? Топ адамдар Бишкектеги KFC ресторандарынын бирине кирип, кызыл боек чачып, бойкот кылышты. Алар Израильдин Палестинадагы аракеттерине нааразычылык билдиришти. А интернетте комментарийде аларды колдогондор дагы арбын. Бирок бойкот канчалык негиздүү? Биринчиден, Кыргызстанда KFC'ни жергиликтүү Food Dream компаниясы иштетет. Анын 3 негиздөөчүсүнүн экөөсү кыргызстандык ишкерлер. Компаниянын сайтында учурда 16 KFC ресторанында 1000ден ашуун жумуш орunu түзүлгөнү айтылат. Демек, бизнес өнүгүп, салыктар төлөнүп, анда иштеген биздин жарандар үй бүлөсүн багып жатышат. Экинчиден, KFC бул америкалык компания. Ага сиз да кайрылып ушундай ресторан ача аласыз. Болгону алардын атын колдонгонуңуз үчүн акы төлөйсүз. Үчүнчүдөн, KFC'ге чоң көлөмдө тоок эти жана башка продукциялар керек. Биздин ишкерлер андан дагы пайда табышат. Ошондо америкалык компаниянын атын колдонуп акча тапкан кыргызстандыктардын Израилге эмне байланышы бар? Бишкекте бойкот кылабыз деп тартип бузган 4 чектүүнү милиция кармап азыр териштирип жатат. А сиздин бул боюнча пикириңиз кандай? Комментарийге жазыңыз. Балдар жануардай 4 аяктап басып жатышат. Депутат Дастан Бекешев айрым мектептерде квадроберлер пайда болгонунан тагыраагы балдардын жануарды туурап 4 аяктап басып жатканына тынчсызданды. Ал мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуштап, маселеге көңүл бурууга чакырды. Россия менен Өзбекстандын бийлиги квадроберлер боюнча сын пикирин айткан.